Кудайберди деген ким анда? Бул Кетментөлүктүн варианттары боюнча алар Каба атабыздан биринчи байбичесинен тун катары түнтөй дешет да алар. Мындай да вариант бар да алардын өзүндө. Алар да бар. Анан жанагы Кетментөөнүн варианты боюнча бирок биз бул жумгалыктар антип айтпайбыз. Биз Байболоттон Курманкул Токпай Жээнбек деп айтабыз. Кетментөөнүн вариантында ушундай бар, бирок башка варианттарда да бар экен. Ошо Ботоштон Байболот, жортулчу Байболоттон Кудайберди деп койгон жери бар да. Мына ушундай жери бар. Туура. А бирок бизде да ошентип айтат, мен билишимче, Кудайберди дейт. Кудайбердиден жана Байдулат, Кайдулат деп бөлөт. Мен силерге ошону айтсам, тактап койгула, түздөп алганыңар болот. Байболоттон, Ботоштон деп атат Кудайберди, Кайдулат, Жандулат. Байболоттун Ботош турбайбы анда? Ал жерде мындай деген да бар. Кудайберди, Асылбек, анан Улан деген. Бирок ал доордо андай аттар болгон эмес. Бул жерде чаташкан нерселер. Мен азыр ошону айтып атам. Өтө чаташып калган. Мына 3 областына отурасыңар, санжырасын бириктиргенге аракет кылып атпайсыңар. Бул биз Монголиякта эле таң болгон болбойт. Жок, варианттар бар. Бул түштүктүн да санжырасын, түштүктүн санжырасы тапкыр башка. Биз аякта да барабыз. Аларды да түшүнүш керек. Силер ошону отуруп алып, бир бириктирсеңер жакшы болот эле деген оюмда. Эми биз буга токтойлу. Санжыранын баарына баягы айтылган такталгандарга токтолбойбуз биз. Биз жанагы Шайх Мухаммед деп атпайбызбы? Бир өтүнүч, силер азыр мына китеп чыгарасыңар да. Силер ошондо жанагы маалымат берген адамдардычы, баягы мен уже көрүп калдым. Китептин башына эле бир 60 кишини жазып коет. Баланча рахмат, ушулар маалымат берди деп. Анан бул жерден бул Шайх Мухаммеддин башкабы, же Шыкмамат башкабы деп отуруп каласың, айтасың, ким берди маалымат депчи. Ушул жерден жазып койсоң, баланча айылдан баланча кишинин маалыматы деп. Биз ошондон сурап алабыз, тактап алабыз да. Анан 60 кишинин башына жазып койсоң, кимисинен сурайсың? Мына ошол жерден жазып койсоңор, Шайх Мухаммед Шыкмамат бир эле киши. Ким маалымат берди? Кайсы жердин айылдын кишиси? Обязательно жазып коюш керек да. Ошондо бизге жеңил болот. Силерге да, элге да жеңил болот. Ошону барып сурап аласың да. Эми биз айталы, Шыкмаматтан ким? Көл, сага тиешелүү. Шыкмаматтан 3 бала. Кудаш, Кожош, Култай. 1 мүнөт. Жумгал, Чүй. Барбы ушундай? Шыкмаматтан Кудаш би, Кожош, Култай деп айтабыз биз да. Силердечи? Ошондой. Эми башка жерде жазылган жери бар, Кудаш Култай эле деп. Барбы ушундай? Кудаш Култай. Силерге эртең бирөө болсо бирөө айтат, мен атам жазып калган. Бул жерде Кудаш Култай деп айтылат деп. Чындыгында Кожош да кошулуп кетет. Мына ушуну меники деп туура таң албай, силер ошону эл менен чогуу эсептешсеңер, мейли Кудашты биз түшүндүк. Аны куртка мерген, аны токтойлу. Бизде бир эме кылып турган, бул Култайды жакшы таратпай атабыз. Култайдын кимса көлдөн канча баласы бар? Култайдын 2 баласы бар. Бактороз, Бөбүй. Макулсуңарбы? Бактороз, Бөбүй деп биз да ушундай билип жүрөбүз. Башка вариант бар. Бакты өзүнчө, Ороз өзүнчө, Бөбүй өзүнчө деп айтат. 3 аталык кылып таратып еттен да. Баягы айтып жүрбөйбү? Баягы киши отур, сен эмне жүрөсүң, отур десе, бакта ороз дейт. Уктуң беле? Бакта ороз отурат деп деген сөз да. Бакта ороз. Анан бакта ороз деп койгон деп айтылат. Муну варианттарын азыр түздөшүңөр керек. Бакта ороз, анан чоор тартып отуруп, чорокени кошуп койгон бир башкача сөздөр бар. Мына ушуну түздөгүлө дегенимде, ушул сураныч биз санжыраны билебиз. Мен силерден талашпайм. Бирок ушуларды бир түздөп чыгарсаңар анда ишке жарат. Жанагы хутордагы иш айтып атпайбы? 2002-жылы барып калдым. Айылдын четинде экен бир 90 жаш көз көргөн аксакал отурган экен. Сени балам санжыра издеп жүрөт деп уктум дейт. Ата мен кыдырып санжыра жүрсөм. Ай балам, бул саяктар санжыра жазып атат. Бул багырыңкай, дуураты, бактороз, чорокени эч жака кошпой атпайбы деген сөз ушу иш жеринде калып калыптыр да. Сен ошону тактап койчу дейт. Анан мен баягы сурабадымбы, чороке табылды, бактороз табылды, туурабы? Дуураты табылды. Мына ушулар жанагы токтолобузго, ушунун баары ошол туурабы? Кеттиби? Ооба, табылып атат баары. Биз айтып атабыз, бактороз Бөбүй деп. Бөбүй деген ким? Өзү аты ким? Бул Бөбүйдүн аты Балбай дейт. Макулсуңарбы? Балбай. Бөбүй деп жанагы бөө келатат. Өзү далдыйган чоң киши экен. Бөө келатат. Жүн баскан денесин ошо. Бөбүй деп койгон. Анан биз азыр Бөбүй деп жүрүп аягында Балбай десе келип чалкасынан кетет. Бөбүй
каша калып туруп балбай деп койгулачы мисалы үчүн. Жок, ошону эмес жазабыз да кандай болуп. Вот ошону сурап атам. Жазып койсоңор кийин 2 апта болуп кетип калат. Мураталы, туурабы? Эми бир жерден мен бир суроо берейин. Şu böbüden misal üçün sizler ayıp otasınlar tilek tileş dep. Doğru mu? Bir yerde ayıta teyiş. Teyiş, tiyek deydi. Tacım dep de aytılat. Gördün mü? 3 variant dedi. Teyiş, tiyek, tileş, tilek depçi. Biroq köpçülük üçün teyiş dep ayıp otat da. Teyişten ata qozu çavak dep otat. Kalp etmesem doğru mu? Tiyekten ketip otat. Tiyekten ata qozu çavak. Mana gördüңөр, мына түздөш керек да. Мен укканым боюнча тейиштен кетип атканда. Кандай вариант бар? Бар, Бар, мына бар. биздин максат мына ошону түздөп коюу керек. Эртең талаш чоң чыгат. Биз тиек деп атпайбыз, тилек деп атабыз. Тилек деп атабыз, тиек деп. Ата козу чабак дедик. Туурабы? Эми ата козудан тиги бөкөй шыгай деп атабыз. Макулсыңарбы? Ооба, бөкөй шыгай дейт. Бөкөй шыгай. Ата козу чабак. Баягы элинен таарынып кетип баратканда, үчкө түлкү жолдон тосуп алып сары багыш айтпады. Ой эми тууган урушуп табыша берет. Кайда алыс кетмей элең, биз эле тууганбыз. Биз менен чогуу бол деп өзүнө алып калат го. Демек, үчкө түлкү ата козу чабак, Жаңыл мырзадан замандаш. колду болуп өлүп атпайбы? Тек арпанын Масел деген жеринде. Демек, ата козу чабак уже балалуу болуп калган экен да. Бөкөй шыгай деп. Шыгайдан калп айтсам берди. Бердиден менимче тилекке меңди, келдике. Шун ата козусунан эле кетет го дейм. Ата козусунан эле кетет. Чабактан жок. Чабактан жок. Чабактан жок. Ата козудан берди, андан тилекке келдике. Тилекке. Эми ушу тилеккеден кожо берди деген бир эле бала. Кожо келди. Кожо келди. Ушундан калп айтпасам, мына билесиң да, мен туура айтып атам, мен илгерки эмен айтып атам. Кожо келдиден жанагы Базал, Кемпирек, Эсенгул, Бекболот деген бар. Мына бир Эсенгул менимче таласта, саяктар таласта бар деп. Бөбүй саяктар деп. Биз буларды жамчысына бөбүй саяктар. Эсенгул тукум ошо кетти. Таласта. Таласта. Бекболот кимден, Базал кимдин тукумдары болеки, Кара дөбө, Кызыл тууда. Бордуда тигил аркы дөң арак Кочкордо. Бул жакын туугандарыңар бул жерде экен да. Кочкордо. Жалалабадта да бар. Жалалабадта. Кемпиректин 8 баласы бар калп айтпасаң. Ким ал балдары? Жанагы Момун, Алыбек, Татыбек, Жаныбек, Кедей, анан Алма Күчүк, Бай Күчүк дейт. Жабагы деп коет. 8 баласы. Мына ушул 8 баласы кийин кыйын чыгып, жанагы Канат хан деп атпайбызбы? Ошонун жигиттери да болгон экен. Мына саяктын ичиндеги чыккан. Кемпиректин балдары 8 баласынан таралат да. Эмне айтым келет бул жерде? Биздин максат бул сүйүштүрүү азыр. Биз айтып атпайбыз, ата козу үйлөнүп бала чакалуу болуп калган экен да. Туурабы? Анда бул киши 1690-жылга чейин ата козу чабактары каза болду. Ошондо түлкүнүн баласы Тынай канча жашта эле? 3 жашта беле, ушундай болчу, жетим калганда. 3 жашта болчу. Значит, Тынайдын туулган жылы 1690-жыл болуш керек. 1693-94-жылы каза болду. Сүйүштүрүп келсеңер, ата козу чабак 1730-жылга чыгып кетип атат, менин билишимче. Мына ушуну бир караштырып көрсөңөр, тактагылачы. Же биз аталыкты көбүрөөк кылып салдык. Чындыгында ата козу чабак Жаңыл мырзанын колунан өлгөн чындык. Чындык. Сиз айтасыз, жана туура айтасыз, кээ бир жердечи жанагы 2-1 тууган, мисалы 3-1 тууган бири-бирине ата болуп калган жерлери да бар. Ошондон жанагы кетип калат. Кетип калат. 90 жыл кетип калат. Анан ошон үчүн биз жанагы эмелерди жылдарын сүрүштүрүп атпайбызбы? Жана 30 жаштан орто жол деп алып анан жылдарын сүрүштүрөт. Ошону такталып атат да. Мына мен ошону айтып атпаймынбы? Жерде дагы бир эме бар да. Ошол Бөкөй шыгай деп атпайбызбы? Ошол Бөкөйдөн Аккөкүл деген бар да. Ошо Аккөкүлдүн тукуму көлдө. Аккөкүлдүн тукуму Жаркынбаевда. Ширкейлер менен да. Ошо Аккөкүл, Чылпа, Жаныш, Доске, Дорбо деген 5 ата тукум бар да. Ошолор дагы бөбүй саяктар. Мына ошол бул өзү эмеден кетет экен да. Биз ушуну таппадык. Бөкөйдөн Аккөкүл, андан Темир чөлү депчи. Ушул тукум, чөлүнүн тукумдары Кара дөбөдө, тиги кум дөбө, кара мойнок,
деген айылдарда Кочкордо. А кемпиректин балдары дөң алышта. Анан бул чүйдө ана базалдын тукуму көбү таласта экен дагы. Эсенкул базал мененчи. Мына ушул мен таң калышым Эсенкул базалдын тукуму таласта деген. Таласта экен. Бара элекпиз, жете элекпиз аяка. Вот жетсеңер. Макулсуңбу сен? Чүй. Дуратты тууралуу айтып коеюнбу? Жана сиз сураган Дуратты. Мейли айтып кой. Дуратты Кутканбергендин баласы экен. Биз Бектемиштин баласы эмес, бул жактан келген деп жүрүшчү да. Көрсө Кутканбергендин 10 баласы бар экен, 5 баласы бир согушта өлөт. Жана кимдер Саманчы, Базарчы, Ита, Каржаты, Бопо. Алардан тукум жок. Анын 4-өнөн жок, Саманчынын аялынын боюнда калат. Аны ошол апаны Шайбек аталат. Боюнда калган бала Дураты төрөлөт. Аны Бектемиш атам, анан Дуратым менин мурапым деп, мураска калган балам деп баккан экен. Анан көрсө Кутканбергендин баласы экен, мага жакын экен. Турабы? Эми Шайбек деп койдуң. Кээ бир көлдүктөр түшүнбөй коюшу мүмкүн. Шайбек деген ким? Шайбек деген бул Бектемиштин баласы. Бул кызыктай да ушул жерде. Жок, атын эле айтып койчу. Бакачы. Бакачы. Ошо Бакачыны Шайбек. Беш бакачы деп. Шайбектин 5 баласындай 5 бакачы деп. Азар, Дураты, Кудайменде, Чулум, Жайыл. Бешөө. Ооба, Чулумдан жоруптан Нурдөлөт кетип атпайбы силерде? Мен бая бир органда иштеп жүргөндө машинамен баратып айтпадымбы? Сен 3 аксакал бак кыйып отурушуптур. Анан мен куракты жигит тамеке тартып атты барып анан бул жерде бакачылар жашайбыз. Ой, биз бакачыбыз да, деди. Бакачы. Бакачынын аты ким десем? Билбейт экенбиз деди. Ошондо күлүп алып кеткем да, азыр Шайбек десең кээ бир таң калышым. Эл бакачы деп билет да. Жакшы. Мындай кылалы. Силер түштүккө бара элексиңер да. Сөзсүз барышыңар керек. Эми Кудай буйрса жаз. Биз жанагы чапкынчы, чапкылдык деген сөзгө токтололу. Анткени ушул өтө талаш болуп атат. Туурабы Мурат? Мурат ага. Мына биз айтабыз, тиги кара болот, шага болот, койеке жолуке. Зенебеледен. Анан тиги итемген, сүтемген. Субханалладан. Сүтемген. Сүтемген улусу да. Сүтемгенден өлүп баратканда айтпадыбы итемгенге, баланын атын чапкынчы кой деп. Ушу чапкынчынын 9 баласы бар деп айтат бирде. Бирде 12 баласы бар деп айтат да. Ошол 9 баласы десек чапкынчынын 3-өө жумгалда. Булар жанагы Араке, Кудаке, Абаке, Обозбек. Ошону Обозбек деп айтып жүрөт. Силерде дагы Аракенин дагы жакшылап тарата элексиңер. Кудакенин тайчилеңин жакшы тарата элексиңер. Жанагы калп айтпасам тайчилеңден жок ашты болот арык бала деп айтылат силерде. Жанардын эмеси бар, жанагы өтүп кетти бейиши болгур Бексултан аксакал. Ошол мен айтканым эмне? Жакшы. Ошо тайчилеңден жок ашты болот арык бала деп 3 баласын айтат. Барбы ушундай? Туура, бар. Эми мен бир нерсеге таң калганым, Манас деп биз илгери уккан эмеспиз. Ошо жок ашты ногой калп айтпасам. Ошонун Үркүнбай анан Манас деп биринчи жолу чыгып атат. Бул 1700-жылга чейин аталык. Именно Саякта бар да. Саякта бар. Эми ошол эле 1625-жылы алып келген Катаган Саяктын кызынан төлөлгөн бала Казгы сүйөр куяс экенбиз деп атпайбызбы? Курмангожонун мойногунан бар. Мойногунан Манас Өмүрбек Балпыктуу Манас. Ошонун баары 1700-1720 жылга тегерегинде ушул эң мен таң калганым ушу да Манас деп. Эми биз айталы бул Обозбекти да жакшы таралар. Жанагы туурабы карачы, барбы Обозбек? Сүтемгендин чапкынчыдан Ороскан Байчеден Кудаке, Араке, Обозбек, Бакыбек, Салымбек. Жок, койдур, аныңды койдур. Койдур. Мен айтып атам, мына туура чыктыбы? Туура. Араке, Кудаке, Обозбек. Обозбекти дагы жакшылап таратышыңар керек. Сен ким? Жумгалда. Эл баягы замандаштар көрүп отурса, атын айтса куту сүнөт дейт, мен ошону айтып коюшум керек. Бул жана Жаңкулу, Кыргый Чыбыке. А Жаңкулудан болсо, бок курсак, токоч күчүк дейт. Айтып коюш керек, күчүк, Жаңкул өзү күчүгүм деп эле жүрүп айтканбыз. Анын баласынын өз аты Өскөнбай болуш керек. Анан кээ бирөө күчүк деген силерде ат көп, туурабы? Мына айтып атам да, ушу Обозбекти да таратып кетсеңер. Обозбектин мен чапкынчыга келе атпаймбы? Обозбектин, Күзөпбердисинин, Обозбектин, Жаңкулусунун, Токочунун
Күзөпбердисин, Муратбегинин Балбайы 1930-жылдары тиги Лейлекке бармадыбы? Же калп айтамбы? Лейлекке барып чапкынчылар таппадыбы? Андан кийин булар Жумгалга да келишкен чагы жалпы Келди? болуп. Анан кийин эле 2012-жылы. келди. Биз айтып атабыз. Жанкулудан эле тукум бар экен, Жанболот Боккурсак деген. Ооба. Эки баласы. Эки баласы. А берки Кыргый менен Чыбыкеден тукум жок да. Кыргыз Чыбыке алды кимдин балдары? Оозбектин балдары. Оозбек. Бар бекен ушундай? Ошо тең бар. Мен просто башка түшкөндө айтып атам да. Ай, бул илгери айтылган. Биз илгеркинде эске ала жүрүшүбүз керек дегеним да, ажыке. Биз момун деле меники туура деген болбойт. Эми ошол Балбай барганда чапкынчы экенин таап айтып келген жери бар да. Бул кийин менче репрессияга кетип ошол жактан каза болду окшойт. Балбай, чапкынчы. Биз жана 9 баласы деп этикпи? Ошонун Бакыбек, Салыбек, Дидарбек, Калтатай, Ажыбек дейт. Ажыбек дейт. Анан Тайлакы деген баласы. Тайлакы. Ал ушундан тукум жок деп жүрөт Тайлакыдан. Булар дагы бир вариантта булар 20 бар деп айтылып жүрөт. 12 бала деп айтылып жүрөт. Мен ойлойм жана Жапар тобу, Асанбек тобу дегендер дагы. Жок, бул эме да, жалаң эле биздин өзүбүздүн эмебиз боюнча ошондой да, 24 атага жерим. Ушундай деп айтылат чапкынчыдан. Анан бул Каракалпак элинде да бар дейт, Каракалпакта да, ошол жакта да бар дейт. Кандай тарап? Анан аяка белгисиз болуп атат да, ошолорду баарын тең эметсе, анда булар иликтейбиз Кудай буйруса. Туура. Көп болуп кетет да, өтө көп. Кебине созуңузда ушул жерге деп кошумча кылып койчу. Өткөндө мына бул Москва районун биз ар бир район боюнча кыдырып, айылга барып, ушундай сураштырып баарын иликтеп атабыз да. Анан ошо Москва районунун мына Казакстан жагында Кыз Моло деген айыл бар экен. Мына ушул жерде баягы Жумгалдан келген саяктар бар экен илгери. 78-жылы жанагы Гедей атабыздын Кундуз айылынанчы. Анан ошол жерде чапкынчы бар деп айтып калып, чапкынчыга барсак, алар Ташкенттен келиптир. Ташкенттен 25 түтүн келгенбиз дейт. Бирок жалпы Кыргызстанга 100 түтүн чапкынчы келгенбиз дейт. Анан сурадык. Ташкентте канча түтүн бар дагы? Десеге 200 түтүн чапкынчы бар деди. Биз билгенибизден деп. Анан өздөрүнүн санжырасын көрсөткүлө десек, бул жерде жазылып эле беребиз деди. Анан өйдө чектилер аябай көп деди Ташкенттин айылдасында депчи. Өйдө чекти. Бул урматтуу замандаштар, тагыраак болсун. Өйдө чек деп кимди айтасыңар? Биз өйдө чекти деп ошол жалпы эле Байболоттун балдары өйдө чекти айтып кетет. Толук молдун варианты боюнча жанагындай байге чап, аттын майда чүйдө үзөңгү куюшкан байге сайыбынан Асакенин кунаны чыкты, Молойдун кунаны чыкты, анан Асакеден байге долоза бербей койду дейт да. Таарынч болбойт. Тамгамды өйдө чегем деп. Бир вариант ушундай, да бир вариант бул жортулчу Байболот өзү ошол кыргыз элинин өйдө чегин баягы кайгуулуп кайтарып жүргөн үчүн чек араны кайтарып жүргөн. Өйдө чекти болгон дегенде да бир варианты бар да. Көрдүм, вариант көп. Көрдүңүз. Үчүнчү вариант эмне? Жанагы Саймалы таш окшогон жерге кыргыздар өзүнүн эмесин жазганда Байболот өйдө чекти дейт. Тамгамды өйдө чектинде ташкан. Өйдө чекти деген сөз бар да. Асаке чекти дейт. Асаке чекти. Асаке чекти. Өйдө чекти деп. Мына ошону айтып койшун. Анан бул жерден бизлер өйдө чекти Байболоттон эле Улан Асылбекти тарап салып атат. Туура эмес го дейт. Улан Асылбек эмес, ошол Курманкул Токпай Жээнбек деген эме. Курманкул Токпай Жээнбек десең мен ошо жанагы туурабы ким? Туура. Меники анткени Улан Асылбек деген аттар эме. Тогуштуруулуктарда ушундай айтышат өйдө чектилер. Анан биз жана Курманкул кимдерди унутпашыбыз керек. Мына кечөөкү айылда эле айтпайсызбы? Ташкентте мен билгенден 200 түтүн өйдө чекти бар деп атабы? Ташкентте. Ал бер жагы эле деп. Бер жагы. Билгени менен дейт, алчы. Жанагы Асаке шаары ошо өйдө чекти Асакен, Байболоттун Асакесинин атынан коюлду деген мына туура келет. Анткени анжыяндан бизге чалып атышпайбы? Ошо өйдө чектилер. Биз телефон байланыштабыз азырчы. Бул Арсланбаптагы Базар Коргон, Сузак, Аксы, Ош областына Кара Суу, Ноокат өзгөндөн. Анан ар жактагы Баткен Лейлек. Баткен Лейлектен дагы байланыштабыз. Казакстандагы деге чапыраштылар жанагы биздин туугандар да байланышта биз менен азырчы. Баарыбыз байланышта болобуз. Телефон байланыштабыз. А так мен сизге дагы бир кошумча кылып кетейинби уруксат болсо. Биз Ататек сүрүштүрүп атып, менин куткан берген туугандарым табылып калды, бир уруу эл. Бул Кетмен төбөдө экен. Сары Сөгөт
бел алды деген жана Торкен суусунун боюнда Белек деген атабыздан 5 ата урук бар экен. Ошолор жолугуштук. Былтыр барып жолугуп келген мага кишилерге. Анан быйыл бала чакасына баарына жолуктук. Анан биз баягы урукту мындай санжырасын издесек, Белектен чыккан киши жок болуп эле Кожоштон чыгып атат да. Анан эле Кожошко болсо туура келбей атат жылы алардынчы. Анан кийин ал туугандар болсо биз куткан бергенбиз дейт. Курткан бергенбиз дейт. Анан силерге кимдер катышып турчу? 90-жылга чейин катышып турчу көлдөн келип. Кайсы айылдан келчү эстегилечи десем, Тора айгырдан келчү. Болду анда. Анан дагы бир жакшы сүйүнүчтүү кабар болду мен үчүн мисалы. Менин айылым, менин элим Куткан бергендин Кабатайынанбыз да биз. Төлөгүнөн менмин, Кабатай бир тууганым бар. Кабатайдын 4 баласы бар. Шүкүр, Кожоберди, Бөрүбөй, Үмөт деген. Ошол Үмөттүн Шайымбет деген бир баласы Күрпүлдөктө экен. Ошо Шайымбеттин Ботбай, Кулуке деген 2 баласынан Кыдыралы, Айдаралы, Эсенгул, Сасык. Эсенгул менен Сасыктын балдары менде Кошкөлдө жашайт. Азыр Айлөкмөт болуп иштейт Руслан. Эсенгулдун чөбөрөсү. Мына көрүңөр ушунун пайдасы да. Айдаралы, Кыдыралы тукумдары биякта экен. Жакшы. Мына бияктан атай көрүнүп атканы көргөзүп коеюн ошо туугандар көрсүн. Иретмен айталы. Биз жана бул чүйдө Досой урпактары деп едикпи? Досойдун кайсы балдарынын урпактары жашайт экен? Досойдун негизи кайсы балдары бар? Ачалга Аккүчүктөн Кебек мергендин тукумдары ушакта жашайт экен. Ачалгадан башка дагы ким бар? Биз билгенден ошол Досойдон Ачалга, Аккүчүктү эле айтып атат. Аккүчүк. Ачалга болочу. Илгерки жазылганда менимче Эсенгелди Ачалга Жакшыбай Бөтөш деп айтып жүрөт. Ботош депчи. Ушунда карап калган. Ачалга бар экен да. Эми ошондо силер ошол Досойдун кайсы урпагынан экен? Кебек. Аккүчүктөн Кебек, Досубай, Алымбай, Мына Кебекбай келген. Мына ушинтип ким? Көл. Туугандарың биякта экен да. Ооба, жолуп атпайбызбы? Мына кандай жакшы. Мына ушуну бириктирип алдыңар. Мына ошол Кебек мергендин тукумдары өздөрү мына уну жазып келип бизге беришти. Ошолордун эмес Санжыраны жинеп атышыптыр. Дагы толуктайбыз дейт, деп бизге үлгүсүн беришти. Эми жанагы чапкынчыга келбедикпи? 3 баласы биякта калды деп коелу. Эми ушунун жанагы Дидарбек, Исмайылбек, Бакыбек, Ажыбек, Калтатай, анан Тайлакы деп коет. Тайлакыдан тукум жок дейт. Мана ушунун баары азыр урматтуу замандаштар түштүктө. Бай кетип калганда түштүктө. Эми силер түштүктө дегенде ушуну текшерип койсоңор, ушу Бакыбектин калп айтпасам Эдеке, Мендеке деген балдары бар. Ошо Медекеден Мондеке. Эрдеке, Мондеке. Мендеке эле, Мондеке, эстей албайм. Мондеке. Ошол эми карап турсаң, мен эстеп көрөйүн. Ошо Мендекеден 2 аял угул, ошо ай башынан Кыргызбай, Чолпонбай, Мырзабек деген балдары бар. Мырзабек, Кыргызбек, Жолдошбай деген. Жолдошбай. Ошо Жолдошбайдын баласы Үрүстөн Кокон хандыгында аскер башчы болгон деген сөз бар. Кол башчы. Саяк туугандар. Аскер башчы болгон экен Кокондо. Ошоңо барып эле ошонун Сейитбек, Малабек, Жаңкулу. Ким экен? 3 бала. Ким ошолор? Малабай, Жаңкулу, Сайыпбек. Мен эсиме түшкөндө айттым да. Сурасаң мен деп чыга келет да. Бир тууган болосуңар. Мына ушуну бириктирсеңер анда ишке жарадыңар. Буюрса? Мына ошолор кошумча кечиресиз. Биз ошол жерден лейлектик, баткендик туугандар менен таанышып атабыз. Алар ошол өздөрү ар бир атадан тараганганчы ушундай аракет кылышат. Ой, тияктан келип калса, биз кайсы санжырабызды беребиз деп. Ошол адамдар өзү жаштар айыл кыдырып, санжырабызды чогултуп атабыз деп бир аксакалыбыз бар, ошол айтып атат. Ар бирине айтып атабыз ушундай кызыгып аталарын жок дегенде бир 7 атага жерин, 5 атага жерин неме кылалык. Берки жакта санжыра иликтөөчүлөр келгенде салыштырабыз депчи. Туура айтасыңар. Ореки силер барганда куру кол барбагыла дегенимде, мында оюмду айтып атам. Салымбекте мисалы үчүн Сали, Бакыбек, Ажыбек деген балдарын айтылып жүрөт менимче. Барбы ушундай балдар? Негине жүрбөй мына. Салымбектен Жакшыбай, Жакшыбайдан Ажыбай, Бакыбай, Сали. Мына ушуну таппайсың. Муну негизи ушул чапкынчыларды ошол кезекте ушул Салымбектин менимче Кутка бии
башкарып турган деген сөз бар. Куртка деп айтылат экен, куртка. Куртка деп айтты. Куртка. Жанагы ошонун ичинен келип эле баягы сатып алдысынын Рустамы бул кокондо Кол башчы болгон. кол башчы эмес. Балбан болгон. Балбан болгон. Бул тиги Рүстөм башка. Бул башка. Медекенин. Бул сатып алдынын баласы да. Мына ушуну айтсаңар эле тууган болуп чыга элесиң, издеп табасыңар дегенинде. Мен просто эсиме келип түшүп атат да. Мына биздин суроо ушул болчу. Мына ушуну тактап алсаңар, силердин ишиңер алга жылат деген ойда. Эми мен айтайын дегеним дагы мына ак кабакты жакшы таратып элесиңер. Ак кабагыңарды, урматтуу замандаштар, өткөндө мен жумгалга барып ак кабак жөнүндө сөз баштайлы дедик эле, бирок ак кабакты жакшы билген кишилер жок экен. Кээ бир айтып атат, ал ак кабакта да бир талаш, тартыш, баягы мындай бир бүдөмүк нерселер бар, ошону тактап алалы, анан айталы дегендей сөз кылды. Менимче ак кабактан өз аты Миңжашар беле? Миңжашар деп айтып. Мен билгеним боюнча табылды деген эле бир баласы бар. Миңжашар табылды. Жок, Миңжилкы деген вариант айтылат, бирок Миңжашар деген вариант көбүрөөк. Ал деген өзү кабак болуп кеткен үчүн ак кабак деп койгон да. Өз аты Миңжашар болушу керек. Сиз сурап калдыңызбы, ак кабактан депчи, бул ак кабак Куртканын эле бир баласы. Кудайберди ак кабагыман өтпөй. Ак кабак аты Миңжашар, анан бул Кыпчак хандыгы доорунда окшойт кебетеси. Ошол жака ак үйлүү болгон дейт, Бухарадан окуган дейт, анан ушул жортулда жүрүп кылыч тиген жери ушул ак кабак болуп анан жана Миңжашар аты ак кабак өзгөрүп калган дейт. Анан жанагы биз билген вариантта ак кабактан жалгыз табылды деп эле жүрчүбүз да, анан табылдыдан жанагы козу, саргалпак, бөрчөк деп кетет депчи. Бул ак кабактар биздин айылда көп, анан ушул биздин мектептин директору бар болчу, Акматбек Токтобек агайыбыз 5 жолу өтүп кетти. Мына ушул жазган вариант, анан дагы Бердибек деген байке бар, Самбудунов Бердибек, ушул байкенин бул эми өзү Санжар иликтөөчү эмес, бул аксакалдардын оозунан жазып алыптыр. Кучу деген аксакал, бул 97-ге чыгып 2000-ж жылдары каза болду. Анан Калдаш деген аксакал бар болчу. Ушул экөөнөн жазып алып, мындан бир 30-40 жыл мурун катып коюптур бир жерге. Ошонусун таап берди бизге өткөндөчү. Ошол вариант боюнча ак кабактан табылдыдан ыңырчак, коңорчок болуп атат да. Коңорчоктун линиясын азыр таба албай, анан ыңырчактан болсо мөңкө мөнөк болуп атат. Мөнөк бий деп чыгып атат да аяктанчы. Анан ошо мөнөк бийден анан кетип атпайбы жанагы козу, арзыгул, ногой, бөрчөк, саргалпак деген. Мына ушундай жагдай табылып атат да. Муну эми иликтөөгө муктажбыз да. Жакшы иликтеш керек. Чүй. Сен ушуга макулсуңбу? Ушундайбы? Макулмун. Бул табылдан мен билген илгери арзыгул боргок деп эле айтчу эле. Бул боргокпу же бөрчөкпү? Мези бөрчөк деп айтылып атат, себептен бөрчөк ошону тактап койгон. Бөрчөк. Арзыгул боргок деп эле койчу да. Бөрчөк деп. Азыр болсо силер аны козуну кошуп атасыңар, саргалпакты, ногойду кошуп атасыңар. 5 ата кылып. 5 ата кылып кошуп алардын атасыңар. тукумдары чыгып атат да. Чыгып атат. Чыгып аткан тукумдарды өздөрү кошуп атышат, иликтеп атышат. Мисалы Жакшы. ак кабакты иликтеп аткан азыр Нурдин Сулайманов деген тууганыбыз бар, ушул иликтеп. Урматтуу замандаштар, Кудай буйрса ак кабактын баягы генеалогия таблицалар түздөлсө, аталыктар түздөлсө, анда Кудай буйрса тартарбыз. Эми экинчи келгени биз келбедикпи тиги кимге? Кудаке. Кудакени айтып өттүк. Кудакенин дагы бир жакшылап таратсаңар болот эле. Кудакени айтпасаңар болбойт. Ыман туман дейт силерде. Ыманды да жакшылап айтышыңар керек. Ыманды айтчу кишилер болсо, мен чакырар элем, ушуну бир ыманыңарды айтып койгула. Баягы Омолдош, Черикчи, Карамурат, Кожомберди, же болбосо Тежик дейбизби? Ушулардын тукумдары, бу жакта белгилүү профессорлор, ошо Омолдоштун тукумдары менимче. Ушундай чоң кишилер тараганда, же туура эмес айтам, Омолдош, Черикчи, булардын баары тең эмекенде чачкын жашап калыптыр да. Анан ошолорду өздөрү дагы изилдешип, биз могу экспедиция жүрүп атпайлыкпы? Ошо жүргөндө ошо кайсы жерде ыман бар экен, ак кабак бар экен, Терекбай, башка уру эмелердин, аталардын ошо издешкен кишилер аябаганда көп болуп атат да. Ошо маалымат берип койгула деп айтып атышат да. Анан кийин бул эмеден Жалал Абадта шыкмаматтар да көп экен, ал жерде бөбүйлөр да бар экен аякта,
Бөбүлөр бар экен. Ошондой маалыматтар бизде көп болуп атат. Анан кийин тилекке каршы могу былтыр жанагы оорудан карантин болгондон кийин эч жакка чыга албай ушу азыркы күнү чүйөрөнүн эле эметип калдык. Кудай буйруса бул жыйынтыктадык көчө күнү. Бүт бардык областтын бүттөн кыдырдык десек болот да. Боролдой кичи кеминден жанагы тиги Окторкойдон берки кызыл жылдыз кичинекей айыл бар го. Ошондон Кара Булактан Чалдабарга чейин, Кайыңдыга чейин бүт бардык айылда саяк бар экен. Бул боомдон чыккандан кийинки айылдар. 1 түтүн, 2 түтүн, 100 түтүн, 10 түтүн көп экен, бар экен буйрса. Айтып атпайм, силер жана үзүлгөндү курап учууну улашыңар керек да. Бул эки Кызыл Суудагы, Кочкордогу, же мисалы үчүн Жаркынбайдагы бөбүйлөр кайдан келип атат? Ушуну таптыңарбы? Бөбүйлөр Култайдын тукуму да. Билип атам. Кандайча барып калыптыр? Булар бир таарыныч менен кетишет да. Шыкмаматтын 2 баласы болуп атпайбы? 3 баласы болуп. Кудаш, Кожош, Култай болуп. Эми көлдө өзүң иликтеп атасың, ажеке, канча. Аталыктарды жакшылап сүрүштүрүп келсең, эгерде 1840-жылга чейин келсең, алар Жумгалдан келген. Туурабы? 1840-жылга чейин байкап көрчү. Менимче, ушулардын айтканы караганда булар ошо көчүп келаткандай келишкен да. Бул менимче көпчүлүк учурда Медетти аткан ашында чыр чыкпады беле? Ооба. Билесиң да. Ошондо Надырбектин казан башы болуп, анан солтолорго эт тартканда тартпады беле? Анан солтолор ошондо таарынып Надырбекти өлтүрөбүз дегенде Дулат айтпадыбы? Медеттин баласы. Астамын ашып өтсүн. Аш бүткөндөн сен бышырып жейсиңби аны өзүң билесиң деп. Ошондо Надырбектер көлдү көздөй качат деген сөз бар да. Надырбекчи. Анда Кочкордон качса керек танда. Ушундай Кочкорбу, Жумгалбы ошо жактан. Ооба, туура айтасың. Мен азыр кайсы жерден билбейм, Медеттин ашынан кийин булар түнү көчүп кетишкен да. Эми сен азыр 1840-жылы бул Медет 39-жылы өлүп атпайбы Медет? Эми ал болжолдуу түрдө өлүп атат да. Сен ошону болжолдуу түрдө алып сүрүштүрүп келсеңер, эмне айтам, барасың. Баягы кошуш керек да бөбүлөргө. Кимден кетесиңер? Мана ушуну бир байкап койсоң, ошондо кошосуң. Жаркынбайга келатып жанагынтип сөөктү кое албай атканда тиги молдо болуп окуй коюп анан ай бизге калтыр деп калтырып койгондо жери бар. Булардынчы? Ал эми ошондой айтылган сөз да. Так негизи бул жана сиз айтып кетпедиңизби? Атагозу Чабак. Үчүкө түлкүгө жолуккан жеринде таарыныч болуп ортодо депчи. Бул жерде ошол саяктар негизи бул Кочкор өрөөнүн бүт эле ээлеп жаткан өңдү да. Ошол убактарда жанагы Култайдын тукуму келип, Атагозу Чабактар, ошолор жана үчүкө түлкүлөр менен жолугушуп, жанагындай жортулдарга барып, Жаңыл мырзанын колунан өлүп атпайбы? Ошол убактарда жана Кожогелдинин балдары дагы кемпирекке чейинки, Кожогелдиге чейинки жанагы бир жакшы баатыр балдар бар экен. Булар Курмангожонун тукумдары менен чабышып кеткен жери бар. Чабышып кеткен жери бар. Курмангожонунбу? Бул Атакоздун урпактарыбы? Атакозунун тилекесинен жана Алымбай эмнеден 2 баатыр жигит Алыбай, Татыбек, ошолор Момун чабышып кетишет да, Курмангожонун балдары менен. Ушундай дагы чатактар бар. Анан жанагынтип сарбагыштар менен аралаш ошол биздин Култайдын бөбүй саяктар аралаш туруп калган. Эдил Шербектин балдары да чогуу эле аралаш да. Эдил Шербектин дагы Курмангожолордон. Ошон үчүн жанагы эме күмбөз эме болуп атпайбы, Кочкор. Анан ошо чоң ызы чуу болгон убактарда кемпирек бул эмеге келиптир. Арпа тектерге келип, анан ошол жерден жер айдатып, жер менен иштешип, ошондой болот да. Анан кайра жанагы бөбүйдүн чачырап кетишинин себеби Медет аткан ашындагы бир ызы чуу кеп да. Бул түшүнүктүү. Ооба. Мен ойлойм, мына ошондой айтып коем, түздөп кетсеңер, аны ошону кийресиңер да. Эми биз айтып атпайбыз, Кочкор бул саяктын жери болсо керек деп койдуң да. Эми чындыгында саяктар жайгашкан. Ал баягы мындай да, бул баягы өтө көп кар жатпаган жери билесиңер да. Бул саяк туугандар ошондо келип мал төлдөтүп, анан баягы кыш келгенде
Кочкорго түшүп кышташкан Оторлоп. кошорлоп отолоп жүргөндө жанагы бир уламыш калып калганда саяктын Олия атасы, Олия деп коет, ошонун нарын Жумгал Кочкор деген баласы болгон да. Анан кийин өлөрүндө менин кызарттын бели менен ашташкан тоонун үстүнө кой, балам Кочкорду карап жатайын деген сөзү бар да. Калып калган. Уламышта жанагы Жумгал нарын Кочкор деген баласы бар деп айтат да. Ошол кызарттын бели менен тоо дейт, беттешкен дейт. Бул эмен айтып аткан го дейм. Ошондо Кочкордун баламды карап жатайын деген сөзү бар да. Анан баягы деми менен ысытып, анан Кочкорго кар жагабайт деген бир уламыш калып калган. Эми ал уламыш да. Эми ал Кочкор Кашкар чындыгында эле саяктар келип бул жерден мал төлдөтүп, Байырмет менен кайра кетип, келип турушканы чындык. Бул туура. Мунун көп варианты бар да. Эми көчмөн эл болгондо. Көчмөн эл болгондо, туура айтасыңар. Ошол эле сенин атаң Мурат деле ошондой да. Мурат деле Оскорго келген. Анан ошол Мурат атабыздан бул жана азыркы айткандай кошумчалап кетейин. Биздин айылда билгенибизден Санжырага жазылгандан бирок илгерки аксакалдар айтчу экен да, Мурат атабыздан Бердибек, Надырбек, Нарбото, Атамбек деп кетет да. Анан экинчи энеден ошол Бердибек менен тең, анан да улууракпы дейт, Байболот деген бар да. Бул Байболоттун тукумдары бир 50-60 жылдары келип кетиптир биздин айылгачы. Анан ошол угуп атам, ошол аксакалдардан Оштун Кара Суу деген районунда кайсы айылда экенин билбейм, 100 түтүнгө жетишти дейт. Анан дагы Мамбеткулбу же Маматкул ушундай да балдар бар экен, алардыкы чыкпай атат. Жанагы Байболоттун кыз жагынан Санжырасы бир линиясы чыкты. Себеп дегенде ошол шаардык бир бала шаарда өскөм дейт. Ошо менин энем Байболоттун кызы болот деп анан Санжырасын салды, азмасынчы, бир 2 линиясынчы. Ошол жигит дагы өзү багы шаарда бакчага барып, мектепке окуп калганым шаар жеринде эметип калдым, бирок ошол Санжырага кызыгам деп анан ошол берди да ошол Санжырасын. Мен билген силерде сен чоң аталарың Мурат деп атпайсыңбы? Мен билген Надырбек, Бердибек, Атамбай же Атамбек эле деп 3 эле бала берилет менимче. Надырбек, Бердибек, Нарбото менин атамда. Анан Атамбек. Атамбек барбы? Бар. Нарбото барбы? Нарботодон кенжеш болот бу. Нарботодон кенжеш. Нарбото бар экен да. Нарботодон Котур Сарбан кенжеш, Мүрөк Салым Жабек деп келет. 40 жыл мурун илгери мен эсимде калганда бул түлкүдөн Надырбек, Бердибек, Атамбек деп эле айтылчу дейт. Азыр тактаганда Нарбото болуп сен өзүң чыгып атпайсың. Бул жакшы. Эми бир нерсе токтололу. Төлөк деген ким? Ушул талаш болуп атат. Төлөк деген бул Солто ичинде, же болбосо Солто менен атала эме болот да. Солтонун атасы Эштекбиден Солто, Шалта, Төлөк, анан Жоо Чалыш деген бул бала айылчынын Санжырасы боюнча ушундай деп айтылат. Анан ошо төлөктөр азыркы могу Төлөк айылында бул Жаңыпактада бул Башкара сууда дагы чачкында, туура чачкын. Ушул төлөктүн Күнтудунун Карагучкач, Төлөбакты. Мына ушуларда бул төлөктүн эмнеси айырмасы кайсы? Бул төлөк. Биз айтып атпайбызбы? Ал саяк болуп атпайбы? Курмангожонун төлөгү. Курмангожонун төлөгү. Бул Курмангожонун төлөгү. Бизде Куткамергендин төлөгү бар. Куткамерген төлөк сенин атаң. Ооба, биздин атабыз. Туурабы? Эми бул төлөк. Төлөк менен Солтон төлөгүнө окшошпу? Бир атанын балдарыбы деген сөз туулуп. Жок. Алар Солтон Курмангожонун төлөгү өзүнчө, Солтон төлөгү өзүнчө. Төлөктөн ким чыгып атат? Жантемир, Үсөн, Жантемир. Үсөн. Экинчи энеден болсо Татыбек, Мамбет, Дербиш, Байдөбөт. Туура. Мына бул жерде Үсөн жөнүндө сөз болуп атат. Туурабы? Үсөн. Жана биз жанагы төлөктү каракчы деп коюп атпайбыз. Мен кээде ойлойм. Бул төлөк деген өзү баатыр киши болгон да. Баатыр киши болгон. Сөз азыр мен ак эчке алып келип атам да. Бул төлөктүн ак эчкиси Солтон ак эчкесине кандай тиешеси бар? Солтонда ак эчки деген жок? Жок. Аны эмне булар ак эчкинин булар ошо мына ошол Санжыраны иликтеп коюш керек да. Аты окшош болгондуктан булар болсо эле ошо биздики деп ойлоп жүргөн да. Жанагы кайсы бир Санжырасында, Солто Санжырасында бар да, эмеге барып, бул Жумгал, Кочкор,
ошол жака барып кыштап келиптир, жайлап келиптир деген ушундай эмелери бар да. Ошол себептен булар болсо биздин туугандар ошол жакта калган экен деп эметишип атат да, ошо биздики экен деп. Мен сен чүйдөнсүң. Жумгал сен далилдешиң керек. Бул мен билгени Төлөктүн Рахман, Жантемир, Үсөн, Татыбек 5-6 баласы бар. Ошол Төлөк жанагы Афганистан тараптан Бир баланда сөйкөсү бар бала. Сөйкөсү бар баланы алып келип, Үсөнгө ине кылып ал деп берет. Бир жеринде айтат, бала кылып ал деп берет да. Анан бул Үсөн бир эмеде 9дап мал коет го, баягы эмеге салганда. Ошондо байгеге баланы сайып жиберген. Ана акылдуу айтып, бул бала бекер бала эмес. Кулагында сөйкө бар экен. Кулагында сөйкө бар экен, бул бекер бала. Бекер бала чыкпайт. Алып калчы десен, ак эчкини берип туруп алып калганда. Ошол баланын аты айтылбай эле ак эчки болуп калып атпайбызбы? Эми ошол ак эчкиден ким тарап атат? Ак эчкиден Шыйбыр да. Шайбыр батыр. 3 бала. Токтор Кенжебекпи? 3 бала. Токтор Кенжебек, Шыйбыр үчөө. Шайбыр, бул деген Төлөккө жок там тешин. Анан Карабагыш деп айткан туура эмес. Менимче Шайбырдан Байбагыш, Карабагыш деп балдары барбы? Бар ошондой. Барбы? Шайбырдын балдары. Байбагыш, Карабагыш дейт. Бул чыныгы эле саяк. Бул эки Солтон Төлөгү менен силердин Төлөктүн эч эмеси жок. Жакындыгы жок. Жакындыгы жок. Ушуну айтып коюш керек. Көбүрөөк сурап атпайбы, биз ошондойбузбу? Шайбыр деген калп айтпасам бул Келдибек, Эдил Шербек. Бир туугандаш Келдибектен Нусуп, тиги Байтөгөлдөр кетип атпайбы? Мен айтайын дегеним бул Төлөкчү Солтон так тиешеси жок. Тиешеси. Ал бөлөк. Туурабы? Ак эчки деген ошол. Курмангожонун Төлөгү башка, Солтон Төлөгү башка. Актеке деген ошолордун өзлөрүнүн ичинде бар. Актеке бул эми азыктын ичинде Актеке. Кийин айтып жүрбөйбү? Улар өзүн билбейт экен. Ак эчки эмес, Актеке деп билбегенде кошуп алып атпайбы? Муну Санжираны билип жүргөн жакшы. Актеке деген бул азыктын ичинде. Аябай жакшы. Актеке бул чын аты. Улар ак эчки дейт да. Туура эмес керек. О ак эчки. Аты айтылбай ак эчки болуп калды да. Бул тактап койчу нерсе да. Төлөк ушунуку. Бул Солто ичиндеги төлөктөр булар тетиги Адил Баатырдын убагында Кара Төлөк деген бар да. Ошону дагы кошуп жүрүшөт да өздөрүнөчү. Анын кандай эмеси бар? Биз түпкү атабыз ошо Кара Төлөккө барып чындыгында Эштек би барып чапканда калп айтпасам. Жок, ал Эштек биден бул эмеге Кызылнискеге барып жортул кылганында аерден көп олжо менен келип анан кийин ал киши байлык аныларды эметчиме кызыкчу эмес экен. Ал ошо уругум, тукумум көбөйсүн деп анан кийин бир келинби, кызбы ошого үйлөнүп анан ошондон төрөлгөн баланын атын ошо согушта атын атып ташташат экен да. Ошон үчүн ошо атынын ордуна төрөлдү бул деп анан кийин Төлөк деп койгон да. Ошол себептен Төлөк аталып калган. Туура, мен ошону айтпайм, чапканда бул келинди эки вариант мен айтылат, боюнда келген дейт. А бир кезекте жана атын атып сал деп атпайсыңбы, ушундай болуп мен төлөтүп алдым булардан деп Төлөк койгон деп атат да. Мен сөздүм эмес. Өзүнүн баласы деп эле айтыш керек. Эчтеке баласы. Сөздүн кыскасы Төлөк менен Саяктын Төлөгү менен Төлөк эки башка экөөнүн ортосу. Жок дегенде бир 100 жыл бир кылып вариант кылып айтып эметип уккан жеринде эле барып ушундай эмете беришет экен да. Анан кийин Төлөк уругунун өзүнүн тукумдары да айтат. Мына бул Жумгалда Байзак айылынын ылжыңында күмбөз бар. Ошол жерде Түркү Баатыр атабыз жатат. Ошол жерде Качке Баатыр атабыз, Эралы, Ажыбек, Шайбек, биздин атабыз Мурат. Ошол жерде Төлөк Баатырдын дагы күмбөзү ошол жерде деп айтышат да. Эми биз Чал Жаманбай Жаныш деп атпайбызбы? Чалды тараттыңар. Туурабы? Чалды. Жанагы Омор, Сейит, Садык, Бапа, Баян, Солтобай. Ушунун баары эле азыр бул Карабалта эмен тегерегиби? Бул Карабалта эмес, бул военный Антоновкада, шаарда. Военный Антоновкада баягы рассвет колхозу болгон да. Ошо жайында сусамырды мал менен жүрүшүп, анан кийин кышында
быйыл эмеге чүйгөгө келип кышташып жүрүп, анан кийин уже тияка жадап эметкен үчүн бияка келип анан үй салышып, ошол бойдон отурукташып биякта 90-95% биякта чалуулуу. Мен ошого таң калып атам да, ошол чалуулуу биякта экен да. Ар жакта Жаныш деген биздин атабыздын, биздин уруулары Победа колхозунда болчу, Маловодныйда. Ошо Маловодныйга да ошентип эметип жүрүшүп, кийин отурукташып калды да ошол жерде, бул эменин ичинде, Маловодный айылында. Ушундайбы? Ушундай. Ушунун баары Оян Антоновкада деп атпайсыңбы? Антоновкада. Булар кандай себеп менен келип калышты? Ошо кыскача токтолсоң. Булга жанагы өзүң айткандай жана Сарбагыш Эсенгулдун тиешеси барбы? Жок, ал эмеде кийин эле бул 70-80 жылдары эле келип бияка отуруп. Союз убагында элеби? Союз убагында отурушташып калды. Мурункусун айтып атам. Мурункусу болсо, алар болсо берге эметкен эмес. Бул жанагы Жаныш атабыз бул жайытты истеп, бул эмеге Карабалтанын ичинде жана Бития, Турук, дагы бир өзөндөр бар, кенен. Ошого кыштоого келип сурап ошол жерде туруп калышканда. Анан ошол мезгилде бул эң улуусу Кадыржандын эң улуу баласы Жаныш. Андан кийин Чал, анан Жаманбай. Анан ошо Жаныш ата болсо баягы эмеге Чал атабызга эмеге алып берет да, келинчек. Бул Момокон элинде Канымжан деген энебизди алып берет. Ошондон болсо Солтобай Баян деген эки бала. Анан кийин үкү энебизден болсо Садык, Омор, Сейит, Бапа, Жакып Бапа. Жакып эң кичүүсү Бапа. Ошо 5 ата. Андан кийин 3-чү энеден болсо муну Калмак эне деп коет экен. Эми анын дагы өздөрүнчө эмеси бар. Анан Бакыбайдан Жайылдан Бүргө Чеке деген эки баласы бар да. Алардан да тукум бар. Кийинки бул бияка келип отурукташып калганы бул Союз убагында эле болгон да. Кийин Союз ушулдагысын айтып атам да. Бирок жанагы тайкелеринин ичинде асыры бар. Ошо жана Сейиттен бар, Солтобай Баяндын балдары бар. Солтобай Баяндын балдары бар асыры могу эмеде Балайчы айылында, Аксуда, Беловскиде. Ошол жерде отукташып калган. Чоң Арык деген айылдар да бар. Ошол жерде отукташып калган. Көчөгөн эле барып келдик ошо туугандарга. Солтобайдын 3 баласы бар эле, калп айтпасам. Булардын балдары көп экен. Анан кийин булар болсо аябаганда эме болгондо чурулдашып, баягы жаш эрметке ыйлап атса, анан кийин баягы жолоочулар кетип барат. Бул эмне чырылдаган эме? Бул болсо чуулдак туруу, чуулдашуу эмне, чуулдак деп анан ошол бойдон чуулдак аталып кетишти да булар. Менимче ошол жанагы Чынтемир, Борбукан айлары ошол Солтобайдын балдарыбы? Солтобайдан Найман, Найман Бекбото, анан Бекботодон Чынтемир. Чынтемирби? Бекботодон Чынтемирден Калдыбай. Мен бир эстегенди айтып атам да, мына келип отуруп калды. Бул болсо баягы Момокондун кимисин алды? Солтодон алды. Солтодон алды. Жанагы Баян Солтобай ушиден төрөлөт. Баягы ошо энеден төрөлгөндө келип калышын айттыңар. Биз өткөндө силер баягы эмеге барганда, Панфиловко барганда ушу аталыктардын балдары катыштыбы? Катышты. Билет бекен? Билишет экен, эми ал жерде баягы өздөрү булар аз эле киши чогулуп атканда, анан ошол жердеги балдар звонок этип эле улам телефон менен чалып, ушундай элдин кызыгуусу көп болуп атат. 30 киши чогулталык, 20 киши чогулталык десек болбой эле 50 киши чогулабыз деп атат. Анан 100 киши чогулуп 150, 200 деп ушунтунан эл септегенде ошо санжырага кызыгып атышат да, көп чогулушту да. Мына ким Мураталы, силердин эң жетишкен деген ушул ажыке. Элди ойготтуңар. Бул бир эл өзүнүн урук тууганын таап, баягы бир духу көтөрүлүп калды да. Биз кыргыз экенбиз, биздин атабыз могу экинтип каны жерге төгүлгөн экен. Биз кантип ошол жерде унутуп кетебиз? Эгерде биз тарыхты билбесек, өткөн заманды билбесек, биз алдыда биздин эмебиз, келечегибиз жок. Бул туура эле сөз. Биринчи кыргызды айтабыз биз. Кыргыз биринчи. Анан биз уруулар, уруктар. Анан ошо ар бир регионго координатор коебуз.
атай ошо ар бир ошол айылдын ичиндеги, ар бир уруунун ичиндеги координаторлор бизге жардам берип атат. Эң көп чогулду баягы күнү ошо быйыл бул 200 киши дегенде биз атай ар кайсы айылдардагы региондордо координаторлорду атай чакырып, дагы биз алып барып ар кайсы аймактардан келгиле, чогуу таанышкыла деп, анан тааныштык. Аябай жакшы болду. 200дөн ашык кызык көп, суроолор, жооптор аябай көп болду. Анан бул жерде эч кандай биздин саясий эч мындай максатыбыз жок. Биздин максат уруу бириксе урук биригет, урук бириксе улут биригет. Биз улутубуз кыргызбыз. Биз кыргызды кантип сактап калабыз? Биз жет атабызды билишибиз керек. Ушуну бала бакыра урпактарга жеткизели. Кийинкилерге ушул биздин чоң эмгегибиз ушуларга биз как мурас катары калсын. Биздин илгертен келаткан жазылбаган мыйзам жет ата деген толук иштеш керек. Ар бир эне, жана биз мукем айтып өтпөдү? Сурайбыз барган жерде, 3 ата 4 атасы менен. Чоң энең айтчу эле дейсиз. Анткени чоң энелер чоң аталарга чай коюп берип отуруп, алардын кулагы жакшы болот, укканда сөз, апасы. Кээ бир жерде ушундайлар болуп атат. Барып күйөөсү билбейт, бирок аялы билет да. Туура. Ошондой экен. Алар угат, эстеп калат. Бизде тарыхта билесиңер, энелер бириктирген эки уруунучу. Мына биз айтабыз, силер жана Осмон деп атпайсыңарбы эне? Түгөлдүн. Осмонжан эне. Анан Осмонжан эне депчи. Анан ал өз сиңдисин алып берген деп атасың. Бул менимче Осмонжандын түздөн түз Кыстарбек сиңдиси эмес. Ал Саруу уруусунан Саруудан ошончо сиңдиси катары айтып атат да. Бул Тубайдын Кыштарбек, Куштарбек деген эки кызы болгон. Мына карагыла. Мен жана жыл сүрүштүргөндө мен ошону карап атам. Түгөлдүн баягы Кыстарбекти алып бербедиби? Ама жарашыкты кийинип, баягы жаштуу, акылдуу аял болгон үчүн жараш деп койгон да мунучу. Негизиненчи. Сансынчы коюп атышты. Анан жанагы Кудаш, Итбакбас, Амандык, Калматай деген 4 бала ошо жараш энеден болот. Ошондо карап көргүлө. Ошондо жараш энеден болот да. Куштарбекти ким алып атат? Куштарбекти Солто алып атат, андан Чаа төрөлүп атпайбы? Жанагы Чаанын биз 1580-1590, Кабанын 1580-1590 деп, ана Эрешимге барып согушуп, Эрешимге жардам бербеди беле? Ошонун жылдары чак келип атпайбы? Мына ошо Куштарбек, Кыстарбек. Биз минтип тактап атабыз. Жанагы жерденчи Осмонжан эне айтып атпайбы? Деген санжыра боюнчачы менден көчкөнөк жалгыз бул Токолдун баласына Токолго кор болуп калбасын деп, ошондо Осмонжан эне биринчи, Маңгыт атанын энеси экинчи эне, жараш эне үчүнчү эне деп ушинтип тактап атабыз да бизче. Ооба, туура. Ушун жана айтпайм, сиңдиси деген сөз баягы орусча обязательно сиңдиси эмес. Бир уруунун кызы. Ооба, бир уруунун кызы өзүнүн сиңдиси. Чындыгында бул Тубайдын кыздары. Жанагы Култай Күлөч деп коет, ал башка айман Сарууга сөз болот да. Ошондо көрдүңбү, энелер бизди бириктирген. Энелер уруштан келип басып келип айткан. Токтосоңорбу же ата-энени шору болобу? Эненин депчи. Уруш токтогондо бизде энелер көпчүлүк бириктет. Энелер санжыраны жакшы билген. Баягы угуп отурушуп атпайбы? Ооба, ошону көп айтты. Аз бараны энелер айтып берип атышат. Көрдүңбү мына, энелер айтат. Эми ажке саган. Биз ала көз деп атпайбызбы? Ала көздөн карасаң, ар кандай вариант менен балдарын чыгарып салат. Ала көздөн канча бала? 4. Эдил, Кошум, Үркүнчү, Мөнөк. Ушундайбы? Биз да ушундай айтабыз. Ушундай айтылабы? Ала көз каба, ошол Жандуулат деп айтабыз, жанагы Алан көз. Биринчи эмне үчүн ала көз каба деп айтып аткан варианттагы бизде да ушундай айтылат. Ала көз каба. Туурабы мына 3 облус. Ала көзү бири, биринчиси, кабасы экинчи. Мен укканыма караганда ошол Кошум, Эдил, Үркүнчү, Мөнөк деп айтылат. 4 айтылат. Булар азыр укум-тукум кайда жашайт? Булардын көпчүлүгү азыр бизде көлдө. Ооба. Көлдө балыкчыда көп, анан Маркста бар, үстүнкү айылдарда бар. Тескейде турат. Тескей жагында көп да, көпчүлүгү. Анан бар ар бир Шыкмаматтын арасында бардыгы эле айылдарда бар. Күнгөйдө бар, Торайгырда бар, Чолпон ата да бар, Ала көздөр. Деге Каройдо бар, Бакачылар. Ушунун баары эле ушу 4 атадан тарап атабы ушуну? Ооба,
Төрт Беш атадан ата, беш ата таратабыз. экен. Эдил, Кошум, Үркүнчү, Мөнөк, Көнөктү. Мөнөк. Мөнөк эле, төртөө эле. Төрт экен. Могу Көнөктү колдонтурбайбы? Мурат ага. Силер изилдеп атасыңар да. Ошол 4 эле баласы болуш керек менимче. Төрт экен. Үркүнчүдөн Эдил Кошум Үркүнчү Мөнөктөлөр. Үркүнчүдөн чыккандар да жана Бухар Тайгашкалар. Букар Тайгашка чыкты. Чаа күлүктөн. Бухар Тайгашка, Жаманос, Найзакер баатырлар. Байсерке, Мамыткан дегендерин. Момо Ажы. Момо Ажы чыкты, ооба. А Мамыткан Кудаймендеден. Кудай менде, тоюз. Момо Ажы, Момо Байсерке, Ажы, Жоошбай. Жоошбай чыкты. Ошо Байсерке, Жоошбай чыкты. Ошону айтып атам. Жоошбай. Ошол, значит, 4 баладан тарайт экен да. Мен урматтуу замандаштар, мына 4 эле баласы, бул жерде 8, 9 баласына чейин жазып жүргөн жерлери бар. Мына тактап келгенде ушуга эле 4 баласына токтолот. Бизде Кебир Санжырада айланайын тиги небересин чөйрөсүн кыртып бирге кошуп салганбыз да. Анан ошондо башын кадат, кайсынысы туура депчи. Мына азыр силер тактап келе атасыңар, 4 эле баласынан тарайт. Ала көз кабанын урпактары. Туурабы? Өз аты Жандуулат. Өз аты Жандуулат дедиңер. Жакшы. Биз ошо 4-5 варианттарын карап отуруп, анан мындай сүрүштүрүп атабыз да азырчы. Биз көп болгон Бир бүтүнгө келе элекпиз. Бир бүтүнгө дагы Бирок жакыныраактарын тууралап атабыз. Анткени ата сүрүштүрсөк дагычы, мисалы Туңгатар Түнтөй туугандардын ата тегин сүрүштүрүп барсак, Туңгатар эле 530 жыл колкол атат. Мына Кабага чейин. Ооба да. А Каба 590 жыл. балким ошол жерде Туңгатардан тарагандар, мисалы, туугандар бири-бирине ата болуп калышы мүмкүн. Ушундай жерлер бар. Мен ушу айтып атканым ошол. Булар 3-4 бир тууган деле баягы стрелка коюп эле аталык кылып кирпешкен деле уже 100 жыл болуп атат. Ушундай болуп калышы түздөп койсуңар керек да. Жакшы, мына түздөп атабыз. урматтуу замандаштар, убактыбыз деле айтса көп сөз. Биз негизгиси саяк уруусунун ичинде бир бүдөмүк болуп, толук ачылбаган кээ бир аталыктардын баягы баянын айтып өттүк. Айткан себебибиз мына ушу турган 3 азамат ушуну иликтеп, жиликтеп таап атышат. Бир чети мен абдан ыраазымын, силерге айтып эле ачык айтайын. Бул чоң иш да. Саяктын биз баарын эле билебиз, бирок бул жанагы биз бүдөмүк болгон жерлердин баарын ушу тапканыңарга мен абдан кубанам. Мына ошондо биз силер жанагы жакындатып, элин ыраазы болуп чалып атканы ошол. Ошо кымбаттуу эл журт, ошол саяк ичинен Молдо Шакирден Аккабак чоң урук табылбай атат. Себеп дегенде Дегенбай Санжырачынын айтышы боюнча айтчу экен, Аккабакты куртка бий айтыптыр. Көп согушуп, көп дала элдин канына забын болдуң, сенин тукумуң азанан чачырап кетет го депчи. Атасы ушундай сын берген дейт. Анан ошол урматтуу туугандар, ошо Аккабак уругун тактаганга жардам берсеңиздер, себеп дегенде ар кайсы жака чачырап кеткен экен. Көбүнчөсү Жумгалда, анан бул Сас Октябрь айылында да турушат. Анан Терекбайлар дагы ушундай. Анан жана ыман туман дейт. Имандар да көп жерге чачылып кетиптир. Ошо ыманды, Терекбайды, Аккабак уруктарын сүргөнгө жардам берсеңиздер, сиздерден жардам сурайбыз. Рай жаманактар ошол ымандан ба? Рай жаманактар ымандан. Муна белгилүү кишилер бар экен. Жанагы Чомон Баатыр дейт. Бул ыманбы? Ыман, муну айта турган сөздөр бар. Кудайберди уулу Чомон деп айтып атат. Эми ишиңерде ийгилик болсун. Мураталы Байызбек деп түп атаңдан койгон экенсиң. Өзүң да мына кызыгып Санжыр ээлеп жүрөсүң. Камчы ажы көлдү мөмүтүп баягы бирден терип чыктыңар. Жумгалды, чүйдү айтып атпайм, абдан чоң эмгек. Ушуну бир жакшылап чыгарып алсаң, дагы эле ката болот. Бирок ошол аз болот да. Бул жаштар үчүн бир багыт болуп берет. Мен кээде айтып атпаймынбы? Биз эмне менен алеке болуп жүрөбүз. Жокту издеп. Кимге керек деп суроо болот да. Жок, биз ата тегибизди билбесек, балдарыбыз маңкурт болуп калбасын. Ата тегин билсе, каада салттын, үрп адатын, маданиятын билсе, бул бала түзөсөт. Эл жерди коргойт, элди жерди сүйөт деген сөздү билет, түшүнөм да. Биз улут катары сакталып калабыз. Улут катары сакталып калабыз да. Биз ошону жакшылап билишин дегенде бир аракетибиз да. Дагы бир жолу айтам, рахмат. Ишиңерге ийгилик. Сизге да рахмат. Сиздерге да рахмат.
Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.